Ошпирим телеканалынын эфирдеги убактысын жаңылыктар кызматы улантат. Анын алып баруучусу мен Айжамал Олжобай кызы. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Президент Алмазбек Атамбаев учак кырсыгынан каза болгондордун жакындары менен жолугушту. Папан айыл өкмөтүнүн эли жаңы шайланган айыл өкмөткө нааразы. Кыргызстанда 42 медициналык объект мыйзамсыз менчиктештирилген. Ошто Манаста ануу таймашы башталды. Президент Алмазбек Атамбаев Аларча резиденциясында Боинг 747 учагынын кыйроосунан каза болгондордун жакындары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушууга журналисттер катыштырылган жок. Муну аппараттан маселенин коомчулукка аялуу экенине байланыштуу деп түшүндүрүштү. Буга чейин социалдык тармактарда президент Атамбаевдин кырсык болгон жерге барып, андан жабыркагандардын абалына кызыкпаганы талкууланып, ар кандай сындар айтылган эле. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн Дача суу айылындагы Боинг 747 авиа кырсыгынын кесепетин жоюу маселеси боюнча кеңешме өткөрдү. Ага тиешелүү министрликтин өкүлдөрү катышып, жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер тууралуу маалымат беришти. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин маалыматына алайык, учурда ооруканада кырсыктан жабыркаган 27 адам дарыланууда. Алардын жалпы абалы канааттандырарлык. Семетей мейманканасында убактылуу жашаган жарандардын балдарына мурда окуган Сокулук районунун Манас айылына күн сайын мектепке баруусу үчүн автотранспорт берилген. Ал эми Кубатбек Бороновдун айтымында авиа кырсыктан келтирилген зыяндын алдын ала суммасы 186 миллион сомдон ашты. Зыян көлөмүн эсептөө улантылууда. Бүгүнкү күндө 26 турак жай жашоого жараксыз деп табылган. Азыркы мезгилде авиа керосин төгүлгөн жерде тазалоо иш-чарасы өткөрүлүүдө. Тактап айтканда, Дача суу айылынын 9-линиясында үстүңкү жер кыртышы алынып, шагыл кум төгүлгөн. Тазалоо иштери 28 январда аяктайт. Кезектеги кеңешме жакынкы арада келтирилген зыян суммасы аныкталганда жана жабыркагандардын так тизмеси түзүлгөн соң өткөрүлөт. Авиа кырсыкта жабыркагандар үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги ак чыккан атайын банк эсебине бүгүнкүгө карата 32 миллион 62 миң 437 сом түштү. Бул тууралуу аталган министрликтен кабарлашты. Маалыматка алайык, жабыркагандарга жардам берүү үчүн каражат топтоо 1 айга чейин жүргүзүлөт. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, учурда учак кулаган соң авиа керосин төгүлгөн жерлердин топурагынын үстүңкү катмары алынып, кум жана шагыл төгүлүүдө. Буга чейин Дача суу айылындагы айрым жашоочулар ооруканага түшкөн. Алар авиа керосинден улам ууланган айтылган. Бирок Саламаттык сактоо министрлиги авиа керосинден уулануу фактысы тастыкталбаганын билдирген. Кыргызстандын Жапония менен дипломатиялык алака түзгөнүнө 25 жыл толду. Бул датага байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев менен Жапон премьери Синдзо Абе куттуктоо телеграммаларын алмашты. Кыргыз президентинин маалымат кызматынан кабарлашкандай, Атамбаев 25 жыл аралыгында Кыргызстан менен Жапония саясий диалог түзүп, ийгиликтүү соода, экономикалык жана маданий алака түзө алганын белгилеген. Синдзо Абе Жапония Кыргызстандын туруктуулук жана өнүгүүсүнө кызыктар экенин айтып, эки өлкө тең демократиялык баалуулуктарды карманарын билдирди. Жапония Кыргызстан үчүн негизги донор өлкөлөрдүн бири. 1992 жылдан бери аталган мамлекет биздин өлкөгө 390 миллион долларга жакын жардам көрсөткөн. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчиси Данияр Сыдыков менен жолугушуу өткөрдү. Ташкенттин расмий маалыматына алайык, 24 январдагы жолугушуунун күн тартибин Кыргызстан менен Өзбекстандын алака катышын бекемдөө жаатындагы маселелер түздү. Министрликтин өкүлдөрү жана элчи эки мамлекеттин президенттери Самарканда жолугушканга талкуулаган кызматташуу боюнча тапшырмаларды да талкуулашты. Өлкө башчылары Алмазбек Атамбаев жана Шавкат Мирзиёев былтыр 24 декабрда кезигишкен. Элчи Данияр Сыдыков 11 январда Ташкент шаарынын акими менен жолугуп, эки өлкөдө кыргыз жана өзбек маданиятынын күндөрүн уюштуруу пландарын макулдашкан. Соңку жылдары мамилеси салгындап кеткен Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда 2016 жылдын көзүнөн тарта ымала жакшы нукка өзгөрө баштады.
Бүгін Кара Суу районунун Папан айыл округунда айыл өкмөткө шайлоо болуп өттү. Анда жергиликтүү депутаттардын көпчүлүк добушу менен буга чейин 8 жыл аталган кызматты ээлеп келген Эрматбек Исмаилов кайра шайланды. Ал эми Исмаиловго нааразы болгон топ айыл өкмөт кеңсесинде шайлоо мыйзамсыз өткөнүн айтып чыгышты. Папан айылынын эли эмнеге нааразы? Кабарчыбыз Жусуп Кошмат уулу кызыгып көрдү. Массалык маалымат каражаттары шайлоону чагылдырганга мүмкүнчүлүк ала албады. Андыктан добуш берүү кандай жүргөнүнө күбө боло алган жокпуз. Бирок шайлоо учурунда Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов катышкандыгы ачыкталды. Шайлоонун жүрүшүн кылдатпай кого алганга акимдин укугу бар беле деген тараптар да чыкты. Шайлоо системасы ачык, жабык болот. Шайлоо негизинен алганда акыйкаттык мындай таза шайлоо болуп өттү деп эсептейбиз. Бир добуштан талаш тартыш болгон жок. Мыйзамдын чегинде өздөрүнүн айыл өкмөт башчысын шайлашты. Анын эч бир бул жерде проблема деле болгон жок. Ызычуу деле болгон жок, талаш тартыш деле болгон жок. Мындай пикирге кошулбаган Папан эли айыл өкмөт имаратына топтолушуп, депутаттар элдин үнүн укпай койду деп нааразы. Айтымдарында шайланган эл башчысына нааразы болуп жүрүшкөн. Андыктан кайра шайланышына каршы болушту. Элдин ичиндеги социалдык объекттер десек, ошого нерселерди ham кылган жок. Бунун эң эле кылган иши бекинип алып жер сатмай коюп алган. Биздин мына Кош шаарына жакынкы Дыйкан кыштак Акбура 1, Акбура 2, Акбура 3 деген микрорайондорубуз бар. Западный микрорайонуна жакын жайгашкан коргон участогу бар. Ушул жерден 2 гектар 75 сотик жерди 55 чекке бөлүштүрүп Папан айыл округунун тургундары эмес, бөлөк жарандарга сатып жиберген. Силер иш гражданын укугун төлөшкө акылары жок. Нааразы топтун мүчөсү Бурмакат Чырмашованын айтымында 2 жолку айыл өкмөт Эрматбек Исмаилов мындан 4 жыл мурун мыйзамсыз түрдө жер саткан. Мындан улам анын кайра өкмөт башчы болушуна негиз жок эле дейт. Депутаттарга булар платформасын көрсөтүш керек болчу. Бирок буга чейин эч кандай платформалар айтылган жок, потому что булар депутаттарды таппады. Ал эми Папан айыл аймагынын жер жайгаштыруу боюнча башка адисинин маалыматында жер бөлүштүрүү мыйзамынын негизинде жүргөн. Папан элине 15 гектар жер бөлүнүп, анын 2 гектары Төлөйкөн айыл аймагынын тургундарына берилген. Бул жергиликтүү депутаттардын чечими менен болгонун ырастайт. ЧСК бөлүнгөн 15 гектар жерибиз бар эле, эми Жапалак айылынан. Ошону бере албай тоскоолдук кылгандыктан айыл өкмөттүн сессиясынын негизинде, Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн сессиясынын негизинде 2 гектарды Төлөйкөн айылдары тургундарына берилген. Калкын саны 16 миңден ашуун Папан айыл аймагында айыл өкмөт башчысына 2 талапкер ат салышкан. Бирок экинчи талапкер Кутман Карапеков жергиликтүү депутат болгонуна карабай шайлоого катышкан жок. Андыктан 21 депутаттын 20сы Эрматбек Исмаиловго добушун бергени маалымдалды. Жусупбек Кошмат уулу, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим. Экинчи топтогу майып Абсамат Алыкулов Кара Суу базарынын жетекчилигине нааразы. Себеби анын 10 жылдан бери менчикте турган контейнери базардан алынып салынды. Бир үй-бүлөнү багып келген контейнер эч кандай эскертүүсүз кимдер тарабынан алынып салынды. Соодагердин нааразычылыгы негиздүү. Кесиптешим Гүлмайрам Рахманбердиева жол издеп көрдү. Абсамат Алыкулов 10 күндөн бери өзүнүн контейнери турган жердин кимге таандык экенин билбей келет. Соодагердин айтымында жубайынын атында жазылган контейнер 2010 жылдан бери базардын балансына карап иштеп турган. Бирок 10 күн мурда контейнер базарга эмес Сарай айыл өкмөтүнө карайт жана бул жерде соода кылууга мыйзам жол бербейт деген негизде алынып ташталган. Соода кылуучу жайынан бир убакта эле жок болуп, жөн эле темирге айланып калышына ал ишенбей турат. Ошол 10 күндөн бери бизге бир кабарын айта элек. Сарай айыл өкмөтү бизге карайт дейт. Мына арт жагында европейский ряд, базарга караган ряд турат. Анан келип эле ушу 4 чарчы жер Сарай айыл өкмөтүнө карап калышына мен ишене албайм. Абсамат мырза ден соолукка байланыштуу өзү базарда соода кыла албайт. Мындан улам ал контейнерин ижарага берип, андан түшкөн каражатка күн өткөрүп келген. Өздөрү майыптыктары үчүн өкмөттөн алган жөлөк пулдары дары-дармектерине араң жетет. Өзүм 2 группа инвалиддигим бар. Аялым 3 группадагы инвалид. Биздин контейнердин бул жерде турганына
2006 жылдан бері базардың içinde тұрған. Буга чейин жер Турат алатындагы базарга карайт делинип, айына 2000 сом өлчөмүндөгү жер акы базар жетекчилигине түшкөн. Жер акыны 5 жылдан бери контейнерди ижарага алган Гүлү Мусаева төлөп келген. 6 баланын апасы Гүлү Мусаева азыр кыштын суук күнүндө соода түйүнү жок көчөдө калды. Ушул меселде 6 жылдан бери соода кылабыз. Азыр эми кышында болуп мына жерде аркада контейнерибиз бар эле, аны алынып кетти. Ошол үчүн мына сыртта азыр кыштын күнүндө суукта соода кылсабыз, контейнерибизди коюп берсе жакшы болот эле. Биз ушуну талап кылабыз. Апсамат Мырзанын Тураталы базары менен түзгөн эски келишимдери бар. Аны жаңылайын деп базар жетекчисине кайрылган менен жооп ала албай келерин айтат. Жер айыл өкмөткө караган менен эмне үчүн жер акысын 10 жылдан бери алып жүрөрүн тактаганга аракет кылып, базар жетекчилигине кайрылсак, алар кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартышты. Ал эми маселени учурда карап жаткан Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы көрүлүп жаткан иш-аракеттер мыйзам чегинде жүргүзүлүп жаткандыгын билдирет. Мыйзамсыз курулган контейнерди гана алабыз. Эгер мыйзамдуу болуп, эгер кандайдыр бир токтом чыгып, кандайдыр бир архитектуралык документтер болгон болсо, аны биз сотко кайрылтабыз. Анда экитек инспекциянын иши болуп атат. Бизде эч кандай учету жок, документи жок, эч кандай иш кагаздары жок нерселерди, мыйзамсыз курулган нерселерди гана алып атабыз. Сарай айыл өкмөтүнүн жетекчилигинин маалыматында бир эле бул контейнер алынган жок. 2015 жылдан бери 94 мыйзамсыз объект бузулуп, базар иретке келтирилип жаткандыгын тастыкташат. Анын үстүнө контейнер ээси айыл өкмөт менен мыйзамдуу түрдө келишим түзгөн эмес. Гүлмайрам Рахманбетиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары. Кыргызстанда 42 медициналык объект мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш жыйынында башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Анын айтуусунда учурда мыйзамсыз менчиктештирилген 5 объект мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Алар Нарындагы 2 оорукана, Ош облусундагы 2 оорукана жана Түптөгү оорукананын имараттары. Токтогулов 38 объект боюнча териштирүү улантылып, сотто каралып жатканын маалымдады. Муну менен катар өлкөдөгү саламаттыкты сактоо мекемелеринде таандык 61 жер тилкеси мыйзамсыз менчиктештирилгени аныкталган. Учурда анын 17си же 1 гектардан ашык жер тилкеси мамлекеттин карамагына өткөрүлдү. Башкы прокурордун орун басары 107 медициналык объект мыйзамсыз ижарага берилгенин аныкталганын кошумчалады. Кыргызстанда 197 балабакча мыйзамсыз менчиктештирилген. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш жыйынында башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов билдирди. Анын айтымында 1991 жылы өлкөдө 1600дөн ашуун балабакча иш алып барган. Менчиктештирүү жараянынын башталышы менен балабакчалардын басымдуу көпчүлүгү сатылып кеткен. 3 жыл мурунку текшерүүнүн жыйынтыгында 197 балабакча мыйзамсыз менчиктештирилип, 271 максатсыз пайдаланып жүргөнү дайын болгон. Анын жыйынтыгы менен 65 мектеп мамлекеттин менчигине кайтарылды. Ошондой эле 36 маданий жай менчиктештирилсе, алардын 3-өө мыйзамсыз жеке менчикке өткөнү аныкталды. Ош шаарында Манас таануу теле таймашы башталды. Жалпы 63 мектептен куралган командалардын башын бириктирген иш-чара номер 52-чи Кыргыз-Түрк достук атындагы орто мектебинде уюштурулган. Сынактын алкагында озуп чыккан командалар борбордо өтүүчү иш-чарага жолдомо алат. 2 күнгө созулган таймашта жаш манасчылар да аныкталат. Теманы кесиптешим Сымбат Абдакимова улантат. Молитва бата. Манас кыргыз рухунун туу чокусу. Анда бүтүндөй таалим-тарбиянын, биримдиктин, ынтымактын уюткусу жатат. Мындагы уюткулуу кенчти калың элдин катмарына жайылтууда бир катар аракеттер көрүлүүдө. Анын бири катары Манас таануу интеллектуалдык теле таймашы эсептелет. Окуучулар арасында өткөрүлүп келе жаткан таймаш бүгүн номер 52-чи Кыргыз-Түрк достук атындагы мектепте уюштурулду. Саамалыктын катышуучулары Манастан бүтүндөй тарыхыбызды үйрөнүүгө мүмкүн экендигин белгилешет. Кыргыздын када салттарын, үрп-адаттарын, Манастын өз жакшы сапаттарын биз өзгө сиңирип алышыбыз керек. Бул Манас эпосу бул ошол элден элге озон-озо айтылып келип, ошол биздин азыркы убакка келип жетти. Бул болсо ошо кыргыздардын элдерин мекенчиликке, патриотчулдукка чакырып.
Иш-чарага Ош шаарындагы 63 мектептен куралган командалар келишти. Бул ирет катышуучу көптүгүнө байланыштуу телетаймаш тест белгилөө жолу менен жүргүзүлүп, 5 окуучудан куралган командаларга Манас эпосунан суроолор берилди. Анда тандалып алынган 16 мыкты делген команда финалга чыгып, дагы өз алдынча күч сынашты. Иш-чара Саякбай Манасчы коомдук фонду тарабынан уюштурулууда. Ар бир тайпа бирден ките болот, дискттерди алат, манасчылар турат, жана ошондой эле байге алган командалар, алдыңкы үчтүккө илинген командалар атайын плазмалык телевизорлор менен сыйланат бүгүн. Жана ошондой эле мугалимдери телефондор менен сыйланат, уюлдук телефондор менен. Манас эпосунан көнөрбөз тарбия алууга мүмкүн. Себеби андагы ар бир окуя нукура кыргыздын турмушун, үрп-адат, каада салтын таамай чагылдырат. Уюштуруучулардын айтымында эпостон Манастын өзүнө кол топтогондон чоң сабак алса болот. Анткени анда эч кандай уруу, улут маселеси каралбайт. Андыктан куралган жанжы өкүлдөрү башка улуттун өкүлдөрү болсо да, анын калыстыгын, акыйкаттыгын баалашкан. Учурда улуу эпоско кызыккандардын саны көбөйгөн. Бакыт Романов деген жигиттин колдоосунда улуттук академияда басылбай жаткан Шапак Рысмендеевдин, Мамбетали Чокморовдун чыгармаларын, Шабай Азиповдун манастарын вариант кылып, ушул жерлерге, ар бир областка, мектептерге бекер таратып бергенбиз. Ошондон кийинки жыйынтык ошол бир 5 жыл убакыттан беркиси абдан жакшы да. Себеби жаштарга берип туруп анан талап кылсаң, ошончолук бир жемишин берет экен да. Улуттук мурасыбыз болгон Манасты сактап калууда манасчылардын орду чоң. Оздон озго өтүп бүгүнкү күндө кадырын жоготпостон айтылып келүүдө. Иш-чарага заманыбыздын залкар манасчылары калыс катары чакырылган. Алардын айтымында жаштар заманбап нерселерди дароо сиңиргендей, Манастагы баалуулуктарды да өздөштүрсө жакшы болот эле. Жаңы замандын жаңы талаптарын балдар бат өздөштүрүп атпайбы? Ошол нерсеге эми уңгубузда уюп жаткан нерсени сиңирип алсак, эң баалуу баба наркы менен атанын адеби менен тарбияланган жаштарыбыз өсүп чыгып, келечегибизди жаркыраган жашоого айландырат деп ишенем. Эстафета катары өткөрүлүүчү долбоор Ош шаарында алгачкы ирет уюштурулууда. Буга чейин Бишкекте гана өтүп келген. Патриоттуулукка тарбиялаган улуу эпосту жайылтууда Саякбай Манасчы коомдук фонду колдоо көрсөтүүдө. Бүгүнкү күндө ушу манасчыларды жаш манасчыларды тарбиялап өстүрүп үзүлүп калбасын деген максатта бүгүнкү күндө ушул биздин фонд ушул жаш манасчыларды өстүрүүгө өзүнүн салымын кошуп атат. Биз ошол нерсени Манасты жайылтууну бардык ушул республикабыздын болгон бурчтарына аракет кылып атабыз. Ош шаарындагы интеллектуалдуу окуучулардын башын бириктирген сынакта 4 команда мыкты деп табылып, Бишкек шаарында өтүүчү иш-чарага жолдомо берилди. Билими жана таланты менен өзгөчөлөнгөн жаштарга демилгечилер тарабынан китептер жана кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Уюштуруучулардын айтымында Манастануу телетаймашынын алкагында эртеңки күнү мыкты жаш манасчылар атсалышып, күчтүүсү аныкталат. Сымбат Абдакимова, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары. Ал эми азыр дүйнөдө болуп жаткан соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Чилиде шаршемби күнү өлкөнүн борборунда жана түштүк бөлүгүндө токой өрттөнгөн. Бул тууралуу РИА агенттиги жазат. Кырсык менен күрөшүүдө бир өрт өчүргүч жана 5 жаран курман болгонун өлкөнүн тышкы иштер министри Марио Фернандес маалымдаган. Азыр өрт токойдун 200 000 гектарын каптады. Алгач өрттөн качып Мауле дарыясынан чөгүп кеткен Андade облусунда да өрттөн каза болгондор жөнүндө белгилүү болгон. Кийинчерээк өрт өчүрүү кызматкеринин Сантьяго провинциясында наут болгонун аргентиналык Кларен порталы кабарлайт. Чилинин президенти Мишель Бачелет бул өрт өлкөнүн тарыхында эң коркунучтуу кырсык болгонун айтып, өзүнүн Twitter баракчасында мен өрттөн жабыркагандарга көңүл айтып, борбордук жана башкаруу чөйрөсүндө аза күтүү күнүн жарыялоого буйрук бердим деген билдирүү калтырган. Италияда кар көчкү алдында калып каза болгондордун бардыгынын сөгү табылды. Бул тууралуу бүгүн 26 январда чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда каза болгон 29 адамдын сөгү табылып, издөө иши токтотулду. Кече 25 январда каза болгондордун саны 18ге жеткен. Дайынсыз болуп жаткан 11 адамдын жансыз денеси 26 январга караган түнү табылган. Эске салсак, 18 январ күнү Гран Сассо тоолорунда жер титирөө катталып, анын кесепетинен кар көчкү жүргөн. Тоого жакын жайгашкан мейманкана кар көчкүнүн алдында калган. Кар көчкү алдында калган 9 адам кырсык учурунда сыртка чыгып кеткен. 2 адам аман калган.
Бразилиянын Риу-Гранди-ду-Норти штатындагы эң чоң Алкасус түрмөсүнөн 56 соттолгон киши качып кетти. Бул туурасында Глобо телеканалы маалымдады. Маалыматка ылайык 14 январда эле абакта чыккан ызы чууда 26 киши каза тапкан. Жергиликтүүлөрдүн айтымында качкандардын саны көбүрөөк болушу мүмкүн. Түрмөнүн кызматкерлери качкандардын так санын аныктай алышкан эмес. Эске салсак, буга чейин Бразилиянын түштүгүндөгү түрмөдөн 200гө жакын соттолгон киши качып кеткендиги айтылган. Ташкенттеги эл аралык аэропорт Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун атын алат. Буга ылайык жарлыкка 25 январда өлкөнүн башчысы Шавкат Мирзиёев кол койгон. Бул тууралуу Өзбек массалык маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка караганда Ташкент мамлекеттик техникалык университети, Асаки автоунаа заводу, Ферганадагы искусство сарайы, Каракалпакстандын, Ташкенттин жана бир катар облустардын борбордук көчөлөрүнө Каримовдун аты берилет. Өзбекстанда камчы кашуусуна кар көчкү түшүп, темир жол инфраструктурасы жабыркады. Анжан-Ташкент багыты боюнча жүргөн поезддер токтоду. Социалдык түйүндөрдө темир жолго кулап түшкөн оор жүк ташуучу унаанын сүрөтү пайда болду. Кар көчкү 23 январдагы жер титирөөдөн кийин түшкөн. Натыйжада кар күркүсү 41 вагондон турган жүк ташуучу поездди басып калган. Бир нече вагондор көңтөрүлүп кеткен. Кар көчкүдөн улам темир жол талкаланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча темир жолго түшкөн кар көчкүнүн көлөмү 150 000 куб метрди түзөт. Учурда 10 000 куб метр кар тазаланды. 7 вагон поездге чиркелип, Ангрен станциясына жеткирилди. Өзбекстандын темир жол компаниясы профилактикалык техникалык жумуштарга байланыштуу Ташкент-Анжан-Ташкент багыты боюнча жүргүнчү ташыган поезддерди убактылуу токтотту. Стамбулда кар калың жаганына байланыштуу 26 январ жана 27 январ күндөрү Turkish Airlines компаниясы 327 ички жана эл аралык каттамдарын токтоткон. Бул тууралуу компаниянын расмий сайтына жарыялаган. Компания жүргүнчүлөрдүн сатып алган билеттин каттамдарын абалын текшерип турууга чакырган. Токтотулган каттамдардын ичинде бүгүн Бишкектен Манас аэропортуна учуучу TK-0346 каттамы да бар болчу. Ошондой эле 27 январ күнү Душанбе аэропортуна TK-0254 каттамы жана Астанага TK-0354 каттамдары да токтотулган. Стамбулда каттамдар токтотулгандыгы тууралуу башка компанияларда да жарыяланган. Анын ичинде Pegasus да бар. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев айрым ыйгарым укуктарын парламент жана өкмөткө өткөрүп берерин жарыялады. Назарбаев мындай чечим учурдагы чакырыктарга жана демократиялык реформаларга жооп берерин билдирди. Күчтүү президенттик вертикаль мамлекетти калыптандыруудагы кыйынчылыктар учурунда керек болчу. Ал убагында өзүн актады. Биз ушул система учурунда ийгиликтерге жетиштик. Бул башкаруу системасынын эффективдүүлүгүн арттырууга багытталган, деди Назарбаев телеканалдар аркылуу казак элине жолдогон кайрылуусунда. Назарбаев парламент менен өкмөттүн ролу алгылыктуу деңгээлде өскөнүн баса белгиледи. Сунушталып жаткан чаралардын маанилүү экени эске алынып, конституциялык реформалардын долбоору элдин талкуусуна чыгарын айтты. Өлкө башчынын билдиришинче, президент арбитрдин ролун аткарып, стратегиялык функцияларын сактап калат. Мамлекет башчы улуттук коопсуздук жана коргонуу маселелерине дагы жооп берет. Парламентте жеңген партия өкмөттү түзүүдө чоң таасирге ээ болот. Мамлекеттик программаларды бекитүү укугу өкмөткө берилет. Президент өкмөт же премьер-министрдин актыларын жокко чыгаруу же токтотуу укугунан баш тарта алат. АКШ президенти Дональд Трамп чек аралардын коопсуздугун күчөтүү жана Кошмо Штаттарда мыйзамсыз жашап жүргөн иммигранттардан кутулууга багытталган 2 жарлыкка кол койду. Анда АКШ менен Мексиканын чегинде дубал куруу жана мыйзамсыз иммигранттар кармалбай жаткан шаарлар үчүн федералдык каржылоо көлөмүн азайтуу чаралары каралган. Ошондой эле ал качкындарды кабыл алууга тыюу салуу жана Сирия, Ирак, Иран өңдүү башка мусулман өлкөлөрүнүн жарандары үчүн америкалык визаларды берүүнү убактылуу токтотуу боюнча чараларды камтыйт. Жарлыктар жакынкы күндөрү күчүнө кире турган мыйзам мигранттарга каршы күрөш боюнча катаал чаралардын бир бөлүгү болуп эсептелет. Reuters жана AP агенттиктери жазгандай, мындай чектөө бир нече айга созулуп, бийлик өлкөдө тыкыр иликтөө жүргүзүп бүткөндө гана алынат. Агенттиктердин маалыматы боюнча экинчи жарлык Сириянын, Ирандын, Ирактын, Ливиянын, Сомалинин, Судандын жана Йемендин бардык жарандары үчүн виза берүүнү токтотот. АКШнын мурунку мамлекеттик катчысы Мадлен Олбрайт президент Дональд Трамптын Сирия качкындарын кабыл алууну жана мусулман өлкөлөрүнүн жашоочуларына америкалык виза берүүнү токтотууга каршы аракеттери үчүн ислам динин кабыл алууга даяр экенин айтып чыкты. Анын билдирүүсүндө Мадлен Олбрайт католик ишеними боюнча чоңойгонун,
кийин протестанттыкка келгенин, кийинчерээк анын жакындары иудей дининде болгонун билгени жазылган. Ал эми азыр мусулмандарга тилектештик катары ислам динин кабыл алууга даяр экенин Twitterдеги өздүк баракчасында билдирди. Эркиндик айкелинде майда тамгалар менен жазуу жок. Америка кайсы диндин өкүлү болбосун, теги кандай болбосун, ар дайым ачык бойдон калышы керек дейт ал. Чеченстан башчысы Рамзан Кадыров полиция жана аскерлерге мыйзамсыз куралданган топторго каршы эскертүүсүз ок чыгарууга уруксат берди. Бул тууралуу Кавказский узел басылмасы кабарлап, бул полиция тууралуу мыйзамга каршы келерин билдирди. Мыйзамсыз курал көтөргөндөргө каршы жоготуулардын алдын алуу максатында эскертүүсүз ок чыгаруу керектигин Кадыров 24 январда Чеченстандын ички иштер министрлигинин жыйынында айтты. Эгер шек туулса эскертүүсүз атуу зарыл, эмне үчүн тобокелдикке баруу керек, деди ал. Полиция жөнүндө мыйзамдын 19-беренесине ылайык полиция ок чыгаруу ниети тууралуу алдын ала эскертүүгө милдеттүү. Тартип сакчынын же жай тургундардын өмүрүндө түздөн-түз коркунуч жаралган маалда гана эскертпестен ок чыгарууга уруксат берилет. Басылманын маалыматы боюнча Чеченстанда 2016-жылы куралдуу жаңжалдар маалында 27 киши мерт кеткен. Алардын ичинен 6 укук коргоо кызматкери болгон. Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин ректору Виктор Садовничий окуу жай олигархтарды даярдоо боюнча өлкө университеттеринин алдында турарын айтты. Бул тууралуу ал окуу жайдын көзөмөлдөө кеңешинин жыйынында билдирди. Орусиянын билим берүү боюнча федералдык порталынын маалыматы боюнча ММУ өлкөдөгү ири компаниялардын жетекчилик кызматтарында иштеген. Бүтүрүүчүлөрдүн саны боюнча 1-орунда турат. Университеттердин арасында биз олигархтарды даярдоо жагынан 1-орундабыз. Жакында эле жарыяланган QS дүйнөлүк рейтингинде да бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуусу боюнча ММУ 3-орунду алды. Дүйнөдөгү бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтүүлүгү боюнча Стэнфорд менен Оксфорд гана алдыга чыккан, деди университет ректору Садовничий. Медуза басылмасы белгилегендей, Садовничий QS Graduate Employability Rankings рейтинги тууралуу айткан болушу мүмкүн. Анда мүнөздөгүчтөрдүн бири боюнча ММУ чынында эле 3-орунга жайгаштырылган. Бирок рейтингде 5 мүнөздөгүч бар болгон жана жалпы эсепте ММУ алгачкы 100-дүктүн гана ичине кирген. Кийинчерээк университеттин басма сөз кызматынан калган мүнөздөгүчтөрдүн маанилүүлүгүн бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтүүлүгү менен салыштырып болбой турганын билдиришти. Пекин Олимпиадасындагы допинг анализдерди кайрадан текшергенден кийин кабыл алынды. Анын анализдеринен туринабол деген тыюу салынган зат табылды. 40 жаштагы Татьяна Лебедева спорттук карьерасын 2013-жылы аяктаган. Ал Афинадагы Олимпиадада узундукка секирүүдө алтын медаль уткан. Индияда камкор маймыл адамдардын кызыгуусун жаратты. Ал кичинекей күчүктү асырап алды. Интернетте чыгарылган видеодо көрүнгөндөй, маймыл күчүктү 1 мүнөткө дагы жалгыз калтырбай, аны ары бери жетелеп жүрөт. Күбөлөр баамдагандай, маймыл өз баласын жоготуп, болгон беримин күчүккө багыттап жатат. Алай районундагы бала бакчада күнү-түнү иштеген тайпа ачылды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Алай районунун Гүлчү айылындагы номер 5 Акниет бала бакчасында суткасына 24 саат иштеген атайын тайпа ишке кирди. Анда милиция кызматкерлеринин, дарыгерлердин жана түнкүсүн иштеген ата-энелердин балдары тарбияланат. Демилге жергиликтүү тургундар менен бийлик тарабынан көтөрүлүп ишке ашты. Анын негизинде дагы кошумча 4 жумушчу орун пайда болгон. Тарбиялоочулар балдарды күн сайын 18:00-дө кабыл ала баштайт. Ак Элберс 2017 улуттук кино сыйлыгына арыздар кабыл алына баштаганын иш-чараны уюштуруучулар кабарлады. Ак Элберс улуттук кинематографтын жетишкендиктерин даңазалоо, жайылтуу жана көркөм деңгээлин жогорулатуу максатында 2012 жылдан бери тапшырылып келе жатат. Анын уюштуруучулары Кыргызстандын кинематографисттер союзу, Айтыш коомдук фонду, кинону өнүктүрүү фонду жана кинематография департаменти. Ноокат районунда орто мектепте гана бүткөн 22 жаштагы жигит чөп кыркоочу электр жаады жасап чыкты. Ал азыр жаңы ойлоп тапкан буюмду өз чарбасында колдонуп жатат. Жогорку окуу жайда билим албай туруп, автоунааларды оңдоп, электр жабдууларды ойлоп тапкан бала бүт айылдын ишенген устасы. Жаш ойлоп табуучу кантип техникага кызыгып калган? Кабарчыбыз Арген Нуровдун материалында.
Шумкар Аскаров учурда 22 жашта. Эс тарткандан бери атасын ээрчип, техникага кызыгып келет. Атасынын таасириби же жараткандан берген талантпы, айтор үйүндөгү электр плиталарды, жарыктарды бат эле оңдоп коет. Булор болбос иштери менен мактанганды да сүйбөйт. Бирок үйдө тыным албайт. Темирди темирге, зымды зымга булап жоктон барды жаратат. Акыркы бир аптадан бери кыбыра отуруп, чөп кыркуучу электр жаады ойлоп чыгыптыр. Айтсаңыз, жөн эле иштетип койсоң, прямо кылсаң иштей береби? Прямо кылсаң айланбайт. Через конденсатор айландырып берет. Ал конденсатор эмне кызмат кылат? Только айландырышка. Басасың, айланат, бүттү. Кой бересиң. Сен мыналарды коюпсуң, булар эмне кызмат кылат? Ошо ток көбөйтүп берет булар. Мотор 3 фазда. Битте 2 фаз эле бар. 3 фаз жок мына. Ошого конденсатор коюлат. Шумкардын электр жаадысы аябагандай жөнөкөй жасалган. Алгач кадимки темир түтүктөрдү ширетип, 4 буттуу стол жасаган. Столдун астына электр менен иштөөчү кыймылдаткычты орноткон. Суу ташыган фляганын түбүн тешип, 2 баштуу бычак менен кыймылдаткычты бириктирген. Капталынан алакандай эшик ачып койгон. Ошондо үстүнөн салынган чөптү тынымсыз айланган бычактар майда кыркып, капталынан чыгара берет. Шумкар буга 3000 сомдун тегерегинде каражат кетиргенин айтат. Чөптү майда эле кыркат. Кантип кыркат дейм да? Бычагы бар. Ооба, бычагы бар, мынеке. Ресор. Бычагын да өзүң жасагансың? Ооба. Бул азыр эмнени кыркат ошондо? Саманды кыркабы? Аз саманды кыркат, чөптү кыркат, көбүн тең. Каарманыбыздын апасы да уулун ашкере мактай бербейт. Ал 3 уулунун эң кенжеси ойлоп тапкыч болгонуна бир аз гана кубанып койгонун айтат. Аракет кылат да, ошентип. Бир аптанын ичинде бүтүрдү, ошо мал багам деп аракет кылып ошону жасады да. Айттыбы баштап эмне кылып атканын? Биринчи столду жасады, анан эмне кыласың десем, бүткөндө көрөсүз деди. Анан эле ошентип жасап, ошондон бери мал багып жатат. Эл эмне дейт эл азыр? Бар келип көрдү. Кандай болду Шумкар деп акалары келип көрүп, неме кылды. Анан эмне ошол дагы неме экен да деп калды мына. Шумкар жогорку окуу жайдын дипломусуз эле айылдагы эң керектүү кишилердин бирин айланган. Окууну анча жактыра бербегендиктен башкаларга окшоп жогорку окуу жайында да окуган эмес. Ошентсе да айылдаштарынын эмне буюму бузулса оңдоп берет. Шумкар бизге маек берип жатканда да машинеси бузулган жердеши аны күтүп турду. Шумкарды күтүп атам мен дагы. Себеби машинем гранаты бир жагы, внутренний дейби, наружный дейби бир жагы неме болуп калыптыр да. Ошону көрсөтүп кандай кылат. Оңдоп бергин деп келдим. Бул баланын бардык нерсе колдон келет. Ошондой. Мен желательно алып калыш керек. Мындай таланттуулар мэрде иштеген жакшы да. Бизге керек да элге дагы немеге. Кыргызстан үчүн, эме үчүн. Россияда барып, зачем? Лучше өзү иштеген жакшы. Техникага аябай берилген жигит буга чейин кадимки Жигулини кескилеп, жүк ташуучу пикапка айландырган. Эми ал чөп кыркуучу электр жаадысы мындан да жакшыртып, кайра иштеп чыгууну көздөп жатат. Бул арада Шумкарды атасы Орусияга барып иштеп, үйлөнүүгө каражат топтоп келүүгө буйруптур. Бирок айылдыктар жалгыз устасын алыска кетүүсүнө каршы болушууда. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Пирим жаңылыктары. Ал эми мен сиздер менен коштошом, ар дайым жакшы жаңылыктар менен амандашалы, саламатта калыңыздар.